Мен ойлойм, бүгүнкү иш-чара өзүнүн жемишин берет. Экөөтен бул биздин дүйнөбүздө, биздин дүйнө деген теманы койдук. Кичинекей кезибизде Нияз байке экөөбүз чоңойгонбуз. Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Бишкек шаарындагы Алото ресторанында кыргыз маданиятына өзүнүн зор салымын кошуп жүргөн Нияз Абдыразаков биздин дүйнө деген аталыштагы ыйман кечесин өткөрүп жатат. Бул иш-чарага жалпы республика боюнча мыкты адамдар катышып, мыкты майрам тартылаган турат. Бул иш-чара учурда кандай максатта уюштурулуп жатат жана кандай өтөт, аны сиздер менен биргеликте чогуу көрсөк. Нияз байкебиз уюштурган биздин дүйнө аталыштагы иш-чара буюрса жогорку деңгээлде, Кыргызстанда буга чейин мынчалык деңгээлде болуп көргөн эмес. Анан ыйман кечеси көбүнчө адеп ахлакка, мекенди сүйүүгө, ошондой эле үй бүлөлүк баалуулукту камтыган аябай сонун жан дүйнөнүн азыгы болуп өтөт. Андан сырткары өзүңүздөр көргөндөй этно фуршеттерди да койгон, кыргызыбыз тарыхта кандай кийинген, ошолорду дагы жасаган. Буюрса ичинде дагы сонун маданий иш-чаралар күтүп турат. Кыргызыбыздын сыймыгы болгон мыкты маданий кызматкерлер иш алып барат. Бүгүн эми Нияз Абдыразаковдун анын баягы уюштурууга жардам берген саналаш агаларынын кандай сценарийде уюштургандыгы азыр эми көрөбүз. Мен ойлойм, бүгүнкү иш-чара өзүнүн жемишин берет. Бүгүн мына Кыргызстанда Кудайга шүгүр, биздин муундун поколениясында элдин ыйманы жогору. Мурдагыдай эмес. Азыр мындан бери 5-10 жыл мурдагын элестете турган болсок, биз мисалы мектепте окуп жүргөндө көчөдө телтеңдеп, керек болсо мас болуп жолдун жээгинде жатып калган биз курактуу эле же болбосо ушу 20 менен 30 менен 40-тын ортосундагы эркек кишилер ичип, мындайча айтканда, ичкилик ичип дегендей мас болуп жатчы. Бүгүн андай көрүнүш Кыргызстанда Кудайга шүгүр аз, элдин ыйманы бийик, намаз окуган адамдар, ибадат кылган адамдар, жакшы чөйрөгө кошулууну каалаган адамдар Кудайга шүгүр көбөйдү. Биз болсо ушул менин негизги чыгармачылык кечем. Биздин ырлары диний ыр болгон үчүн ыйман кечеси деп аталышын койдук. Анан азыр көп сөз болуп атпайбы? Салт менен ислам. Бул эч кандай бири-бирине тоскоолдук жаратпайт экен. Экөөнү тең жашаса болот экен. Экөө тең бул биздин дүйнөбүздө, биздин дүйнө деген теманы койдук. Ошонун негизинде буйруса устаздарыбыздын коштоосунда бир жакшы ыйман кечеси. Анан элге тартуулайлы деп жакшы бир белегибизди арнап койдук. Бул ар бир мусулмандын кыялында болгон умра жолдомосу. Кудайым буйрса андан башка деле үй буюмдары же болбосо ар кандай сонун белектер бар. Биз ушул келген конокторубузга бардык шарттарды колубуздан келишинче кылганга аракет кылдык. Буйруса концерттин жүрүшүндө көрөсүздөр. Майдай кабыл аласыздар. Майдай кабыл аласыздар. Анткени силердин курсагыңар Кудай кылганар жубай болуп бүткөн. Ол ушул боюнча жашап эчтеке тийбей, бири-бириңерди көрө албай, бири-бириңерди ушактап, таарыңы кечирише албай жашап. Görüşmekçi. Andaysın görpende. Kudayga şükür. Bizge jakpagan sözlerdi aytasın. Aldıman tosup çıkıp kaptırsın iblis. Tosup çıktık. Menin sağa bir neçe sıram var. Sen cevap verirsin. Eğer ben senin sorularıma cevap vere turgan bolsam, sen de benim bir soruma açık cevap veresin. Görüştük. Anday bolsa sorularımды bekler. Anday bolsa sen oku.
bir var, iki yok. Бұл emne? Бұл 18 000 ғаламды жаратқан bir ғана Аллах Таала бар. Андан башқа Құдай жоқ. İki var, üç yok. Бұлчы. Бұл жалған дүйнө, жанат өлүктү, акырет дүйнөсү. Üç var, dört yok. Бұл Аллах Тааланын мусулмандарга берген орозо майрам. Жолу сүйлөр ар бир жанда жарык жолго жете бери унутпагын мени үммөтүмдү сүннөтүмдү белек кылып кете берди. Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Resulallah. Кыргыз үрп-адат каада салттары менен ислам дини айкалышкан. Өзүнүн тематикасы ошондой болгон үчүн мунун нияздындагы өзүнүн аудиториясында ошого жакын кишилер болгон үчүн ушул теманы тандап, ошол нерсени бергенге аракет кылдык да. Кыргыз үрп-адат каада салттары ислам дини менен айкеш бирге жашай алат деген мааниде да. Эми ниязга мындан аркы чыгармачылык ийгиликтер каалайм, бирок ниязды да айтып атам. Орта Азияда, керек болсо Азияда наши тырчылары жок. Сен ушул нерсени керек болсо алып, мисалы дүйнөлүк деңгээлде Сами Юсуф, Махер Зейн сыяктуу Азияга, Орта Азияга таанымал бир наши тырчысы болсоң болот деп айтып атам да. Эми бул эгер эмгектенип эме кыла турган болсом, эмнеге болбосун? Алдагы театр команда менен ошол темаларга байланыштуу абдан сонун бир кызыктуу бир кече уюштуруп атат. Нияз байкени көргөндө баягы дин жаатында көп нерселерди эстете турган адамдардын катарында да. Анан ойлойм, мына бардык ошол сыртта жүргөн, бардыгы ошол бир өзүнө бир тарбиялуу жаатында бир нерселерди, энергияларды алып кетейин деп келди болуш керек. Мен дагы мына ошолордун катарындамын. Баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, биз кичинекей кезибизде Нияз байке экөөбүз чоңойгонбуз. Биздин үйдө Нияз байке аранжировка жазып, ал убакта клип монтаждачу. Ошол убактан бери баягы тааныгандыктан, бир туугандай болуп калгандыктан сөзсүз түрдө мындай жакшылыктарын калтырбай келген аракет кылабыз, ошол колдоп келип калдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Алатоо ресторанында өткөн бүгүнкү биздин дүйнө аталышындагы театрлаштырган иш-чара жогорку деңгээлде өттү. Ал эми келген конокторго лотерея ойнотулуп, умурага жолдомо алды. Жана ошондой эле мына ушул иш-чарага өзүнүн салымын кошкон инсандарга баалуу сыйлыктар ыйгарылды. Мындай иш-чаралар уюштуруучулардын айтымы боюнча дагы байма-бай болуп турмакчы. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.